Конституциялык сотко кайрылсын. Эгерде бийликтердин ортосунда талаш тартыш кандайдыр бир маселеде аткаруу бийлиги менен сот бийлигинин же болбосо аткаруу бийлиги менен жогорку кеңештин ортосундагы закон чыгаруучу бийликтин ортосунда талаш тартыш болгон маселеде ушул конституциялык сотко кайрылсын да. Анан конституциялык сот өзүнүн тиги сөзүн айтып чечимин чыгарып берет. Мына азыр жакшынакай иштей баштады конституциялык соттагы, жогорку соттагы бүгүнкү күндө нааразы болгон адамдар бирин экин болушу мүмкүн, бирок баягыдай болбой калды. Азыр айрыкча жогорку сот бүгүн сонун иштеп атат деп айтсак болот. Өзлөрүнүн деңгээлинде ачык жанагындай талаш тартыш болгон маселеде пресс-службасы аркылуу андан сырткары жогорку соттун төрагасы өзү чыгып айтып атат. Ушундай болуш керек да. Элге ачыгын айтыш керек да. Анан жашырынып кабинеттин ичинде отуруп алса, анда тиги бүдөмүк мындай күдүк ойлор пайда болот. Чын эле булар бекеринен жашынган жок да. Булар бир нерсени жашырып атат, калпайтып атат дейт да. Анан ошондой калпайтпай болгондой айтып, кечеки тиги Эдил Жолдубаевич мырза сыяктуу айтыш керек да. Ал артын карады эле, ошол жыйналышта мен да отургам. Отырса bir 30-40 kişi oturат тиги жердечи. Полный зал отурат. 30-40 kişi тиякта элдин тагдырын чечпейби? Кагаз жазбайбы? Ал жерге тиешелүү мыйзамды карап атканда ошол эле өкүлдөр келбейби? Кыска эле ошо тийиштүү гана мамлекеттин органы келиш керек, компетенттүү адам менен алдын ала макулдашып, жана берген сунуш пикирдин баарын эске алып жасап койсо болот да. Көрдүңүзбү? Биз ушуга жетишибиз керек да. Акырындык менен мен ойлоп атам, бүгүнкү министрлер кабинети менен жогорку кеңеш ушул маселеде өз ара балким келишим түзөбү же болбосо тийиштүү деңгээлде бир чечимдерди чыгарып бирдиктүү түрдө кайсыл маалда качан ушул маселелер чечилет деп жогорку кеңештин регламентинде, анан өкмөттүн регламентинде ушул маселени бирдиктүү кылып карап койсо, жанагындай талаш тартыш болуп, жанагындай төпөрөгөн элдин баарын чакырып алып, анан депутаттар аларды тикесинен тик тургузуп коюп, улам бири тургузуп алып суроо берип айласын кетирбейт эле деген ойдомун да.